Beatles бул группа 20-кылымдын рок-н-ролл жанрында өчпөс из калтырды. 1960 жылдары Улуу Британиянын Ливерпул шаарында 4 достун Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон жана Ринго Стар жаңы рок группасын ачышат. Ал учурда Америкада рок-музыка жанры аябай популярдуу болуп, жаштардын баары бул жанрдын тооруна түшүп турган мезгили болгон. Beatles'тын рок-н-ролл жанрына өздөрүнүн өзгөчө ырдоо стилин киргизишип, башка рок ырчылардан алда канча алдыга озуп кетишкен. Группанын продюсери жана үй режиссеры Джордж Мартиндин новаторлук чечимдери менен ушундай ийгиликтерге жетишкен. Ал музыканы симфония жана психоделиялык стилдерди кошуу менен өзгөрткөн. Группанын көпчүлүк чыгармаларынын авторлору Джон Леннон менен Пол Маккартни болуп саналат. Алардын официалдуу студиялык 13 альбому бар. Жана булар 1963 жылдан 1970 жылдарга чейин 211 ыр жыйнагы чогулуп чыккан. 1967 жылдары Пол Маккартни менен Джон Леннон өздөрүнүн жеке концерттерин бере башташат. Ошондон улам 1970 жылдары Beatles группасы жоюлуп, 4 достун ишмердүүлүгү токтойт. Ошентип төртөө төрт жакта жеке музыкалык карьерасын улантышкан. Бүгүнкү күндө группада Пол Маккартни менен Ринго Стар калышып, чыгармачылыгын улантып келишүүдө. Place to hide away. Oh, I believe yesterday why she had to go. I don't know. She wouldn't say.